Барыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта this, that, those, these деген атоочтунду талдайбыз. Ушул сөздөр ушул, ушулар, ошол, ушулар, мына, булар деген маанини билдирет. Алар нерсенин каякта алыстабы же жакында экенин көрсөтөт. This кайсынысын качан колдонобуз? This кыргызча отурулгондо ушул, бул нерсе, мына дегенди көрсөтөт. Эгерде кандайдыр бир зат жакын жерде болсо, биз ошону көрсөтүп жатсак, анда this деп айтабыз. Бир нерсе сизге же сүйлөшкөнгө жакын болсо, мисалы, this is my book. Бул ушул, мына менин китебим. This мына китеп, this is book. Бул китеп, ушул китеп, жакын жердеги бир нерсе. Кененирээк мисалдар. This is good. Бул жакшы. This music is nice. Ушул музыка жакшы экен. This is a cat. Бул мышык. Бул мына мышык. I like this cake. Мага ушул торт жакты. Эгерде биз көрсөтүп айтып жаткан нерсе алыс жакта болсо, анда ошол деген сыяктуу англисче сөз бар. That. Бир нерсе алысыраак болсо, жакын эмес болсо, биз аны көрсөтүп айтып жатсак, демек that колдонобуз. That is her bag. Ошол анын сумкасы, тетиги анын сумкасы. That ошол тетиги жана бир сандагы нерсени көрсөтүп жатабыз. Кененирээк мисалдар. That is good. Ошол жакшы. That music is nice. Ошол тетиги музыка жакшы экен. That is cat. Тетиги мышык, ошол мышык. I like that cake. Мага тиги, ошол тетиги торт жакты. Ал эми көптүк түрдө болсо, мисалы жаныбызда турган нерсе, бир нерсе мына, бул, ушул деген this десек, ал эми көп нерсени айтып жатсак, демек this деп формасын которот. Байкасаңыздар, this, these окшош айтылып жатат, бирок this кыска айтылат, these созуп айтсаңыз көптүк санда болот. Бир нерсе жакын болсо, мисалы, these are my keys. Булар менин ачкычтарым. These are my keys. Ушулар менин ачкычтарым. These которулганда ушулар, булар көптүктө жана жакын жерде нерсе. Кененирээк мисалдар. These are good. Ушулар жакшы экен. These songs are nice. Ушул ырлар жакшы экен. Ушулар жакшы экен. These are cats. Ушулар мышыктар. Булар мышыктар. I like these cakes. Мага ушул торттор жакты. Мынагы бул торттор жакты. Булар. Ал эми that тетиги ошол нерсе көптүк санда болсо, анда those деп айтылат. Those ошолор көп нерсе алыста турган. Бир нерсе алысыраак болсо, мисалы, those are their shoes. Ошолор алардын бут кийимдери, тетиги алардын бут кийимдери. Those демек ошолор, тигилер көп нерсе жана алыста. Мисалы, those are good. Ошолор жакшы экен. Those songs are nice. Ошол ырлар жакшы экен. Those are cats. Тетиги мышыктар. Ошол мышыктар. I like those cakes. Мага тетиги торттор жакты. Эстеп кал. This жакында турган көрсөтүп атсаң, жакындагы нерсе бир сан this, бул. Эгерде көптүк санда болсо, these. That тетиги ошол алыстагы нерсе. Эгерде көп болсо, анда those тетигили ошолор алыста турган. This, that бир сан, these, those көп сан. Унутпай укканың үчүн рахмат. Лайк басып катталып англисче үйрөн.